Биз алдыга кетип калдык. Мектеп билим берүү системасы, жогорку окуу жайдын системасына. Кийинки жылы жүрөк титиреп күтүп атабыз. Кыргызстан үчүн уят көрүнүш болуп калбайбы? Ал жеке гана министрдин иши эмес. Жеке мындай комфортумду көздөсөм баса бермекмин. Абдан чарчаган, ыза болгон күндөрүм болот. Жарак ичпесеңиз же ат чаппасаңыз же шопинг кылбасаңыз жылдап атышат да, билесиз да? Бул болбойт, муну басып өткөнбүз, тигил бул биз тестировать этип, ар кайсы топто иштеп атсак баякы эле да. Ушул аябай бир катуу стресс болдум да, айтайынбы? Быйыл өтпөсөк баары бир өтөбүз. Анткени дүйнөлүк процесс да. Айлам кетти, билбейм элге эмне деп түшүндүрөм. Айлам кеткенде айттым, китеп болбой эле, бул коммерческий продукт болуп калган. Көрүнүп турат кайсы мугалим иштеп атат, кайсынысы суктап жатат. Айыл жеринде 20-15 бала менен фантастикалык результат бериш керек. 40 балага караганда. Баягы текшерүүчү келип атат десе эле анан өтө койгондо балдар бири-бирин көрүп таң калып атат, кийингендеринечи. Бул кадимки сабак эмес. Саясий колдоо болбосо, сиз ойлойсузбу буга чейинки министрлер аракет кылган жок деп? Кылышты. Албетте аракет кылды. Эчтеке эмес балам деп бетинен өпсөм, интип кетип баратат да апасына барып айтат. Атам бүгүн ичкен жок беле деп айтат. А чындап келгенде жакшы билим берүү бул жакшы каржылоо. Чачымдын бир 60% кара болсо, азыр 100% апа-бакай айланды. Мына стресс ошо чачтан чыгат деген ошо. Доктор Гүл Шашеевна, саламатсызбы? Доктор Гүл эже деп кайрылайын. Бүгүн ушундай мыкты адамдардын кол эмгегинен жаралган жерде, абдан сонун жерде отурабыз. Анан биздин маек дагы мындай ачык, ошол эле учурда мындай чынчыл маек болот деп ишенем. Маанайыңыз кандай? Мына мугалимдердин күнүн белгиледик. Бул майрамдын мааниси сиз үчүн өзгөчө болсо керек. Өзгөчө. Мен эми элестетсеңиз 40 жылга жакын ушул тармакта иштейм. Агарттын аркасында жүрөм. Кыргызстанда 100 миңге жакын мугалим белгилеп жатат кесиптик майрамын. Бул ар бир адамдын тагдыры, ар бир үй бүлөдө, ар бир баланын тагдыры ушул жаратма мугалимдерге байланыштуу болот. Ошон үчүн мен өзүм да сыймыктанам. Ушул кесипте эң мыкты жан дили менен адамдын инсандык сапаттарын калыптандырган адамдар иштесе деп абдан үмүт кылам. Анткени бул керемет касиеттүү кесип болуп эсептелинет. Туура. Мыкты мугалим, мыкты врач, мыкты мугалим, мыкты куруучу, мыкты мугалим, мыкты чыгармачыл инсандардын баарын шыгын жөндөмүн, талантын ойгото турган кесип да. Эң сонун. Мына сиз министрликке келгени, министрга болуп иштеп атканыңызга жаңылбасам 2 жылга аякташты окшойт, э? Анан сиз басып басып өткөн жылдын реформаларын өзүңүз бир маегиңизде тарыхый деп белгилеген экенсиз да. Анан 2 жыл ишмердүүлүгүңүздү эгерде биз 10 балдык шкала менен баалай турган болсок, сиз канча деп баа коет элеңиз? Эгерде өтө жогору баада кое албайм. Анткени маселенин баарын чечкендей болуп калат. Өтө төмөн бул бечаралык болуп калат. Ошон үчүн 5 деген балл жакшы, белгилеген иш планыбыздын баарын аткарып келе жатабыз. 5+ десек болот, 10 балга жетпейбиз биз. Негизи министрдин орун басары болуп да бир топ жыл иштедиңиз. Азыр болсо өзүңүз министр болуп, бардык мындай чечүүчү кадамдарды өзүңүз чече тургандай сам болдуңуз да, орусча айтканда, тырмакчанын ичинде сам болдуңуз. Азыр министр өзү ушул жүрүп аткан, баштаган реформаларды ийгиликтүү деп эсептей алабы же кемчиликтери кошо кетип атабы? Бардык жүрүп жаткан бул жеке гана мындай фрагментардуу реформа эмес да, бул трансформация. Бардык өнүгүүдө сөзсүз тобокелчиликтери бар. Адамды дарылап атканда дагы 100% гарантия бербейт да. Анын үстүнө биздин агартуу трансформациялоо системасы өтө көз каранды уюм, көз каранды система. Бул ата эненин маданиятына, ата эненин балага жасаган мамилесине, мугалимге, мугалимдин кесиптик квалификациясына, каржылоого биз өтө туш тарабынан көз карандыбыз. Ошон үчүн бир эле моментте өзүбүз каалагандай чабак уруп алып өзүң өтүп кете тургандай деңиз эмес да. Биз элестетсеңиз 2,5 миллион адамды өзүбүздүн аркабыздан ала кетебиз. 1,5 миллион окуучу,
Анын ичине 500 миңге жакын бала бакча, 100 миңге жакын мугалим, ар түрдүү шартта чоңойгон, ар түрдүү маданиятта чоңоюлган, бирөө эркелеп чоңойгон, бирөө эч нерсеге жетпей чоңоюлган, бирөөдө билим берүү өзгөчө баалуулук болгон, бирөөндө акча баалуулук болгон. Ошонун баарын бир жерге келтирип ынандырыш өтө оор. Ошон үчүн сиз деле көрдүңүз го. Ушул биздин алтын казык доор өзгөрткөн билим кадамыбызды башталгандан бери ыргытылган таш деле агартуу министрлигинин огородуна толду. Сиз аны кантип көтөрүп атасыз? Чындыгында мындай сиздин дареке көбүрөөк сын пикирлер айтылып аткандай да, буга чейинки министрлерге салыштырмалуучу. Мындай да, сен кыймылдабасаң сен жөнүндө сөз деле айтылбайт. Бар жок экенин билинбейт. Азыркы учурдагы айтылып аткан сын өтө мындай түшүнүү менен, сынчыл ой жүгүртүү менен кабыл алам. Анткени миллиондогон адамдардын кооптонуусу бар. Эми ар бир жаңы нерсе киргенде тобокелчилик болот. Элестетсеңиз, илгери мындай ушундай санариптик машина келет десе ким ишенди эле? Өзү эле мисалы үчүн жөнгө салат экен, айдап баратканда өзү көрүп турат экен, адамдар өтүп баратканын, анан жаныбар өтүп баратканын көрүп атса жомокту айтпачы дечи да. Ансыңарындай ушул системабыздын түйшүгү көп. Өзгөчө түйшүгү көп, анткени биз ар бир бала үчүн күрөшүбүз керек. Себеби бул керемет өзүнөн өзү толуп, орду толуп жоголбой турган түбөлүктүү капитал, адам капиталы. Ошол адам баласын бүгүн кандай сапаттуу өнүктүрүп шарт түзө алсак, эртең өзүбүз ошондой жашайбыз да. Кээде ошол сындардан чарчап, сиз деле адамсыз да баарыбир. Ой, чарчайм. Анан таштап кеткиңиз келген, баарына кол шилтеп кеткиңиз келген учур болбой элеби? Чынын айтыңыз эми. Эгерде мен ушул турмуштук жолумду басып өтпөсөм, мындан дагы такшалбасам, анда жоопкерчиликти сезбесем, жеке кызыкчылыгымды көздөсөм, жеке мындай комфортумду көздөсөм, баса бермекмин. Мисалы үчүн менин жолдошум айтат, эмне кереги бар? Менин жакындарым бар телевизор көрбөй калды да. Анан бул керек болсо геополитикалык да тема болуп башка аларды айтып атпайбы, бул Кыргызстан эмнеге башка жакка кетип баратат деп. Анан ошондуктан абдан чарчаган, ыза болгон күндөрүм болот. Бирок менин мүнөзүм, өзүм баягы көп психологиялык анан кырдаалдарды башкаргандыктан жүрөккө жакын албаганга аракет кылам. Стресс болосузбу, андан кантип чыгасыз анда? Стресс болгондо мен абдан ушу ысык көлдүн жээгинде чабак урганды жакшы көрөм. Ой, чабакты жакшы сүзөт экенсиз анда, себеби тазалайт, кадимкидей көл тазалайт. Анан неберелер, бул кадимкидей билбейм, мен өзүм мындай шаң шөкөттү жаман көрөм, сиз деле билесиз да, мындай аш той же болбосо кандайдыр бир шаң шөкөт же. Айтат менин коллегаларым, сиз стресс болгондо же арак ичпесеңиз, же ат жаппасаңыз, же шопинг кылбасаңыз, же мындай кантип чыгарасыз деп. Анан мен үчүн бир ушул аябай бир катуу стресс болдум да, айтайынбы? Ушундай баягы, ушундай эми кырдаал болот да. Министр болгондо катуу стресс болдуңуз. Айтып атканыңды далилдей албайсың да. Эми айыргаң жок, отуруп каласың. Мисалы үчүн илимий далилдер турат. Мисалы үчүн Нобель сыйлыгынын лауреаты окумуштуулар айтып атат. Баланы бүгүн өнүктүрсөң, ал эң чоң киреше эртең. Сенин бакубат жашооң, сенин интеллектуалдык коомуң, финансылык тынчтыгың, конфликтси жок коом, бүткүл дүйнө балага багыт бергиле деп атат. Анан ошону далилдей албасаң, кыргызча бала деген баладай, башы көз чарадай. Туура. Анан күйөсүң да. Анан айтат, батышты кынап келип атат бул деген, кайсы бирөөнү кынап келип атат деп. Ушундай бир жолу анан айттым бир жетекчиге, мен ушундай айлам кетти, билбейм элге эмне деп түшүндүрөм. Айлам кеткенде айттым, мына сиздер да совет бийлиги, совет билим берүүсү эң сонун эле. Бирок эми колхоз, совхоз жок. Анда джипти таштайлы, фитке минели, санариптик гаджеттерди таштайлы, кара түстүү телевизорго өтөлү. Биз анда эшиктердин баарын жабалы, бүгүн Англияда, Америкада, Европада, Россияда жүргөн балдарыбыздын баарын кайтып келе аласызбы? Жок. Балким биз ошонун ыргагы менен кетебиз. Бирок билип туруп түшүнбөгүсү келгендер көп да. Анан ушундай колум мындай
алысырап айтсам, анан мынтип айтты бирөө. Сиз дейт, биринчи мугалимди көрүңүз дейт. Анан ошо кинону көрдүм. Ага караганда биздики жөн эле бери жагы да. Ошол кичинекей мал сарайын ыра көрбөй, мал коросун өрттөп кетип атат, Анан ошо персонаждар кадимки эле кылым өзгөрсө деле адамдын кулк мүнөзү өзгөрбөгөнүн ошондон сездим да. Өнүгүү үчүн күрөшүш керек. Эң сонун. Доктор Гүлже, сизге абдан ушул баягы мектеп реформасына байланышкан өтө көп суроолорду даярдагам. Анан мүмкүн болушунча анын баардыгына жооп алганга аракет кылайын. Рахмат. Анан эң эле ушу коомчулукта бир топ мындай ар кыл пикирлерди жаратканы бул 12 жылдык билим берүү системасы болуп атат да. Мен баягы айыл жергесине барып, мындай эл менен сүйлөшүп калганда баардыгы эле эми 12 жылдык билим системасына мектептерди өткөрүүнүн эмне зарылчылыгы бар эле, биз убакыттан уттуруп атабыз деген сыяктуу нерселерди айтып атышат да. Анан азыр баштапкы жалпы орто билим берүүдө мындай ушул кандай өзгөрүү жүрөт эми? Мисалы, кээде ойлойм, балким бул системаны биз коомчулукка абдан жакшы жеткиликтүү түшүндүрө албай аткандыгыбыздан улам ушундай нааразычылык пайда болуп аткан жокпу депчи. Ушул миссияны балким министрлик кичине чабал аткарып аткан жоксуздарбы? Сиздин сыныңыздын да жөнү бар да. Негизинен ушул өзгөрүүнү 20 жылдан бери келатат. 12 жыл өтөбүз деп. Бул жаңылык эмес да. Ооба. Биринчи биздин ушул өз ара экономикалык кызматташтык өлкөлөрүнүн ичинен биздин балдарыбыздын билими кандай, эмгек рыногуна жарайбы дегенде 2 жолу иликтөөдөн жарабайт деди. Окуу жана түшүнүү өндүмдөрү жок. Биздин 15 жаштагы балдарыбыз жөн эле кайталанма жумушту иштей алат деди. Ойлонуп, жаратмандык, чыгармачылык, кырдаалдан чыгуучулук, аналитикалык же критикалык ой жүгүртүү жок деди. Окуу түшүнүү өндүмдөрү жок деди. Биз канчадан бери эле келе жатабыз. Албетте, бул жерде сиз айтып атасыз 12 жылдыктын кереги бар. 2015 жылдан бери 12 жылда окуп атабыз. Бул нулевой класс. 100 000 бала бир жыл бою мектепке даярдоо курсун өтөт. Ошол балдардын ичинен бир 50 000дей бала ар кандай шартта кабыл алынбай калат. Бишкек шаарында мисалы үчүн маргинал учету жок балдар же айыл жеринде, анан адеп 100 сааттык дедик, анан 240 саат, анан 480 саат менен мына окутуп келдик. Артыкчылыгы ар бир 6 жаштагы бала бирдей адилеттүү өнүгүү кызматына тартылат. Бирөө бар, бирөө калбайт. Ошол жаш курагы фантастикалык өнүгүү курагында биз кармап калабыз. Экинчиден, быйыл өтпөсөк баары бир өтөбүз. Бул дүйнөлүк процесс да. Дүйнөлүк процесске кетип жатабыз. Биз бүгүн өтпөсөк эртең өтөбүз. Мына бизден кийин Өзбекстан өттү. Бүт баары өтүп келе жатат. Анткени ушул 12 жылдыктын өзгөчөлүгү эрте кесипке баа берүү, багыт берүү. Мисалы үчүн бизде айтат да, ортону көрөйүн, андан кийин ойлоноюн дейт. Биз 7-класстан баштап тереңдете баштайбыз. Эң сонун бул. Мына азыр бүтүндөй методикабыз, китептерибиз, мугалимдерди даярдоо, жогорку окуу жайлар биз үчүн эми 4 жылдын ичинде жаңы муундагы мугалимдерди даярдап бериш керек. Мына азыр чыгарган китептерибизди карасаңыз, бүт баары ойлондуруп, бала менен мындай баарлашуу түрүндө жазылган. Бүт баягыдай нормативдик академиялык жок. Бирок ошол эле учурда ушу улуттук баягы сиз белгилеп атпайсызбы? Биздин жаңы китептер бул улуттук продукт депчи. Анан сапат, ошол эле окуучуларга жеткиликтүүлүк жагынан делечи, мындай нааразычылыктар баары бир болбой эле бар да. Анан мындай эми албетте сизде убакыт азыраак, бирок ошолорду өзүңүз мындай бир сыйра көз жүгүртүп көрө алдыңызбы? Ошол сындарга кандай жооп берет элеңиз да? Азыркы жаңы чыгып аткан китептерибизде мурун мисалы үчүн мурунку китептер боюнча аябай сын жогору укмуш. Катасы эми андан көп болчу. Азыр болсо биринчи жолу мамлекеттик туруктуу китеп саясатын жасадык. Ал учкун окуу китеби деп аталат. Касым Тыныстановдон эң алгачкы окуу китеби чыгармасынын атынан окуу китеби деп аталат. Мына ушул окуу китебинде 100-200 бизден эле мамлекеттик мектептердеги, мыкты мектептердеги мугалимдер келип бүт талдап отурат. Катасын, мазмундук катасын, түшүнүктөрдүн шайкеш келишин.
Биз мисалы үчүн 36-37 китепти табигый так илимдерди, химия, физика, биология, математиканы дүйнөлүк алдыңкы өлкөдөн сатып алдык да азыр бүт баарын ошо кыргыз билим берүү саясатына, кыргыз маданиятына ылайыктап жасап атабыз, жасадык. Эми мурунку китепте өтө сын болуп келген. Анткени ал китептер жалаң донорлордун каражатына, алардын талаптары, алардын шарттары менен иштелип келген. Экинчиден, башка өлкөлөрдө да чыгып келген. Азыр толугу менен мамлекеттик учкун компаниясында чыгат, тендер жөнүндө сөз дагы жок. Бул китептер менчик. Катасы болсо биз ошол эле мезгилде оңдойбуз, электрондук вариантынын баарын биз илип койдук. Бирок биз укмуш идеалдуу деп айта албайбыз. Идеалдуу болсок өнүгүү токтомок. Ал эми өнүгүү болуп жаткан жерде, жылыш болуп жаткан жерде сөзсүз түрдө бир кемчиликтер кетет. Бирок биз анын баарын оперативдүү чечип, анан Кудайга шүгүр, Facebook деген бар, азыр миң мугалим отурган, Telegram каналында отурган, эксперттер отурган, бүт жазат. Завуштар жазат, биз шак эле карап туруп, ошону карабайлыбы деп салыштырабыз. Негизи мен ушул өзүм карайм, ар бир китепти карайм, сүрөтүнөн да карайм, жакпай калыптыр, биздин антропологияга туура келбей атат, мону карап койгулачы, мондай деп тимеле отурабыз, катып отурабыз. Мен ушул маекке даярданып атып анан негизи бюджеттен ушу китепке канча каражат бөлүнөт болду экен деп кызыгып көрдүм. Бирок эгер ката айтсам, азыр оңдоп коесуз. Мисалы быйыл китепке 744 миллион сом бөлүнгөн экен, туурабы? Анан бирок китеп жетишпестиги мектептерде бар экен. Айрым учурда ата-энелер сатып алып атабыз, бир үйдө 5 бала окуса, анан кантебиз деген сыяктуу нерселер бар да. Анан ушул каражатчы мындай туура бөлүштүрүлгөнүнө аябагандай тыкат көзөмөлдү кыла аласызбы же бул сизге тиешеси жокпу? Китептин баасын, мисалы үчүн бир китептин баасын антимонополиялык комитет бекитип берет. Арзан 200 менен 250 ошонун тегерегинде 300. Учкун чыгарат. Эч ортомчусу жок. 744 миллион бул аз. Аз. Эми элестетсеңиз, былтыркы жылкы чыгарылган китеп 157 миллион. Анда мурункусу 2 жыл ковидте чыкпай калды. Бизде балдардын саны өсүп атат. Керектүү канча миллион сом болот? Керектүү мисалы үчүн дээрлик 9 миллиард сом керек. Охо. Анан ошого жараша да биз быйыл 4 класстын китебин чыгардык. Жаңы программа, жаңы стандарттар боюнча 12 жылга багытталган. Бул 1-2 класстан математика, табигый таануу, орус тил китептери, мына азыр алипе чыгууга кетип атат. 5 класстагы, анан 7 класстагы. 4 класс ошол. Акчабыз жетпей калды. Азыр биз дагы 155 миллион сом сурап турабыз. Ошол эле учурда Россия Федерациясы менен сүйлөшүп, орус тил китептерин биздин стандарт менен, биздин социалдык маданий өзгөчөлүгүбүздү эске алуу менен эки өлкөнүн авторлору иштеп чыкты. Мына азыр 600 миңден ашык китеп келет. Эми элестетсеңиз, бизге азыр 3,5 миллионго жакын китеп чыкты. Мурун миллионго. Бул дагы аз, жетпейт. Анткени биз эски китептерди чыгарбайбыз. Анан көпчүлүк учурда мурун жеке менчик компаниялар сатчу, басма үйлөрү. Анан алардын дагы чоң бизнеси токтоп калды да. Анан жана алардын маржалары да чоң болчу да. Былтыр эмне үчүн Каныбек агай чыгара албай калды? Бул өтө чоң процентти сураган, китеп болбой эле, бул коммерческий продукт болуп калган. А китеп өзү социалдык продукт, арзан болуш керек, жеткиликтүү. Миллион балага. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө биз өтө тынымсыздык менен ушул китеп менен камсыз кылуу, бул базалык керектөө да. Туура. Өзөктүү. Кийинки жылга 2 миллиард сурап атабыз. 2 миллиард сурап атабыз. Ошентип биздин астыбызга коюлган 3 жылдык мөөнөттө китеп маселесин жаңы программа менен чечебиз деп. Эскилери менен келген баякы, бирок аны деле жокко чыгарбайбыз, бирок ошол эле учурда санариптик платформаларда бүтүндөй электрондук форматты илип койдук. Эң сонунда ушуну сурайын деп аткам, электрондук китептер да жеткиликтүү болсо жакшы болот эле депчи. Эми бул китеп маселеси, бирок ошол китептен дагы маанилүүрөгү бул албетте аларды окуткан мугалимдерге байланыштуу болуп атат да. Сурайын дегеним, жанагы мугалимдердин ишинин жыйынтыгын, айлык акыларын мындай
айлык акы ошол ишинин жыйынтыгына жараша төлөө болот деген системага өтөбүз деп жатпайсыздарбы? Же бул иштелип жатабы азыр? Иштелип жатат азыр. Анан жыйынтыгы мисалы качан чыгат, канча убакытта бааланат? Мисалы көпчүлүк учурда мисалы аттестациялоо жүргүзгөндө ошол аттестациялоодон өтпөй калган мугалимдердин саны дагы аябай көп экен да. Анан мен ойлонуп көрдүм да, эгерде ушундай өтпөй калган мугалимдер көп болуп атса, анда бизде мугалимдердин сапаттык деңгээли төмөн болуп атабы же ошол аттестациялоодогу берилген суроолор асманда болуп атабы депчи. Мындай. Өтө мындай талуулуу суроо берип атасыз да. Негизи кой аксагы менен миң. 30 жыл ичинде мугалимдер кесиптин кадыр баркы ушундай төмөндөгөн. Мына мен иштеп жүргөн 90-жылдардын ичинде эле айлап айлык алчу эмес. Айлыктын ордуна демеле көгөргөн ун, анан арак, эмнедин гана берген жок. Туура. Ошондо эң мыкты мугалимдер таштап кетти. Биз базарга барганда ошол мугалим бардык кызматка керек экен. Ал жазганды билет, ал сүйлөгөндү билет, ал башкарганды билет. Ал бир классты башкарган, бир системаны жөн эле иштей алат. Ошон үчүн ал бардык жерге кете алат экен иштегени. Анан ошондо биз өтө көп мындай үзгүлтүккө учурадык сапат жагынан. Ортодон ар кандай коммерциялык факультеттер ачылды. Мугалимдин билим берүүнүн сапатына эмес, анын акчасына багыт койгон мезгилдерде жана жогорку окуу жайлар, Типти эле мугалимдиктин окуп алчу дечү эмес беле. Бүгүнкү күнгө чейин деле айылга эл менен кездешкени барсак айтат, жана заочный бүткөндөрдү токтотпойсуңарбы, уже могу деген окубай эле жүрүп эле, могу үйүндө жүрүп эле окуп атат деп. Эми ал мезгил өтүп кетти, азыр абдан чоң порталдарды иштете баштадык, санариптик көзөмөл. Эң сонун. Мына ноутбукту бердик, программанын баарын иштедик. Бардык айрыкча табигый тагылимдер боюнча иштелменин баарын, сабагын, видео сабагын, тестин баарын жазып илип койдук. Эми көрүнүп турат кайсы мугалим иштеп атат, кайсыны суктап жатат. Кайсы бала пайдаланып атат, кайсы ата эне жөн эле жүрөт деп. Анан эмгек акы төлөгөндө ушул мезгилге чейин мындай бардыгына бирдей төлөнгөн да. Ооба. Баягы кызыкчылык жок да, натыйжа берсең деле, бербесең деле баягы. Ооба. Мен көчө бир мугалим менен кездешип сүйлөшүп калдым да, завуч менен. Анан мен деле сизде кулагымды түрөм да, эмне деп айтып атат ушу биздин жасап, кандай болуп калды, кандай деп ойлойсуңар деп, өзү орус мектебинин завучу экен, орус тилдүү. Азыр эчтеке баш көтөрбөй эле иштеп калдык дейт. Мурун ызы чуу болуп эле, бири-бирибиздин аркабыздан эле убактыбыз көп болуп эле, интрига. Азыр такыр убактыбыз жок дейт. Бүт баарыбыз эле ошол система менен иштеп атабыз дейт. Экинчиден мектептер тирешпей калдык дейт. Тигиники жакшы, жаман берсе көрөсүң дейт. Азыр бүт баарын жана гимназиялардагы төмөндөдү да, балдардын баары тандалбай бирдей стартовый шартта ошол жакшы болду дейт. Анан суроо бердим, сен мугалимдериң анан ноутбук алдык, жаңы китеп алдык, пайдалана албай атабыз дейт. Анан ооба ошентип айтат, анан мен айтам дейт. Силер илгери жаңы китеп алганда деле ушундай болбоду беле? Ар бир жаңы нерсени өздөштүрбөдүңөрбү? Мына силердин ноутбукка ким үйрөттү эле? Өзүңөр үйрөндүңөр, мына ошондой эле кетебиз деп. Азыр бүт баарыбызга жанагы жеке өнүгүү траекториясы берилгенден кийин деги эле баардыгы ушунчалык иштеп калдык дейт. Экинчиден, мына апрелде, кийинки жыл апрель менен октябрда айлык көтөрүлөт деп атабыз. Биз сунуш берип атабыз мугалимдин ишмердүүлүгүнүн натыйжасына карап. Баланын билим сапаты жогорулаган сайын белгилүү бир коэффициент ошого төлөнүп берилиш керек деп. Ал эми жанагы тест тандоо, өзүн мыкты аттестациядан өтүнүү, эми өзүн өзү окутат. Биз ошол системаны Устат мугалим educate деп коет, өзүн өзү жылына 100 саат өзүн окутат. Анан өзүнүн билимин өзү текшерет, биз текшербейбиз. Баягыдай завуч келиптир, директор келиптир, министрликтен келиптир, жок таптакыр. Анан бүгүн деле мына мугалимдер күнүндө платформаларды көрсөттүк. Сиз мугалим болсоңуз, сизге илинип турат. Майраш канча саатын окуду, кайсы теманы окуду, бул саатын канчага өздөштүрдү. Бүт баары өзүнүн колунда. Бүт мындай, баягы орусча айтканда прозрачно, ачык экен да. Баары. Бирок эми жеке
адамдарга бербейбиз, анткени мугалимдин окуучунун персоналдык маалыматы да. ооба. Мисалы үчүн мектеп директору өзүнүн мугалимин өзүнүн окуучусун көрө алат, районунун жетекчиси өзүнүн районун өзүнүкүн көрө алат, министрлик бүт баарын көрө алат. Биз бул мамлекеттик санарип порталдары болуп эсептелинет. Мурун ошонун баарын жеке менчиктер же болбосо башка өлкөлөр ээлеп алган экен. Бул кооптуу. Бул мындай адам ресурсу аралашып кетпейт ал жака, жок, эчтеке кыла албайт аны. Эң сонун экен бул идея. Анан мисалы мына октябрда, ноябрда айлык акы жогорулайт деп атасыздар. Ошондо ушул кийинки жылдары. Жылы. Ошондо ушул система толугу менен мындай иштеп, анан результат, жыйынтыгы билине баштайбы? Окуучулардын эмгегин баалоочу. Ага чейин биз ушу жакын арада мугалимдердин ишмердүүлүгүн баалайбыз. Сиз топтор айттыңыз. Окуучу жаман, окуучу билбейт, окуучу начар деп айтып атабыз. Балким биздин мугалимдерибиздин предметтик проблемасы бардыр. Бул санариптик технология өтө коркунучтуу экен. Бардык жашырган нерсени жана биз карасаңыз ден соолугуңузду УЗИ же болбосо жанагы томограф болгуча билчү эмес бизде, вот азыр клеточный деңгээлге чейин эмне болгонун көрсөтүп атат. Дал ошондой биздеги санариптик технологиялар бардыгын көрсөтүп атат. Анан да керек болсо мына биздин эң оор маселебиз өзүнүн предмети боюнча иштебеген мугалимдер. Элестетсеңиз толтура. Аларды монтип эле процент менен эле берип коюп атат. Биз эми аларды массалык түрдө кайра окутабыз. Өзүнө даяр онлайн гибриддик форматта курстар dilейбиз. Кадр даярдоо боюнча азыр иштеп атабыз. Мурункудай звонок менен бир да кадр келбейт. Мен айтам азыр директорлорго, силерди эч ким кыйнаган жокпу директор бол деп. Акимиңер, районуңор же бирөө өткөрүп койчу деп. Өзүңөр келдиңерби же бирөө жетелеп келди? Жок, өзүбүз келдик. Кандай силер директор эмессиңер дейм. Силер лидерсиңер. Ошол мекеменин проблемасын билип, ошону чечем. Ошол жерде демилге көтөрөм, мен ошол жерди кыйратам, гүлдөтөм деп келдиңер. Өзүңөр келдиңер, силерди эч ким кыйнаган жок. Бирок ушул жерде дагы бир суроо пайда болот да. Мисалы, айылдарда предметти окуткан айрым предметтерде жетишпестик бар да. Анан мисалы тарыхты, мисалы математикадан берген мугалим окутуп атат да. Анан бул проблеманы анда кантип чечесиздер? Эгер ал мугалимдин натыйжасы начар болсо, аны кетире аласыңарбы ошондой? Жок, биз баалоодо баалоо жасаган атабыз. Ошондо толук менен тереңдетилген анализ болот да. Ошондо мугалимдердин кесиптик квалификациясын өнүктүрүү курсу система кандай иштеп атат? Мугалимдерди даярдоо системасы кандай иштеп атат? Мугалим өзүн өзү өнүктүрүү кандай иштеп атат? Ошого биз диагноз коебуз да, ошого жараша сунуштарды бере баштайбыз. Ошондо миң өзүн өзү өнүктүрүү курстарын коебуз. Кыска мөөнөттүү кайра адистештирүүнү баштоо иштеринде жүргүзөбүз. Мына биз азыр педагогикалык принциптер бирде негизичи. Анан ошол жерде бүгүнкү технологиялар менен иштебейм деген мугалим дагы укмуш иштейт. Эң сонун. Таптаяр, бүт баары даяр. Мисалы үчүн жанагы карап көрсөңүз санарип кампада сиз айтасыз, могу кайсы класс? Ботаника, 5-класс, жалбырактар, фотосинтез деп койсоңуз, ошо боюнча жасалым интеллект сизге алып келип берет. Мына сабагың, мына максаты, мына көрсөтмө куралың, мынакей деп туруп аны чыгарып берет. Анан эң чоң мугалимдер ошол көчөгүнү завуч айтып атпайбы? Бизге эң чоң жетишкендик кызыл журналдын жоктугу дейт. Биз күндө канча бала сабакта баалап атат, жылышын баарын көрүп турабыз реалдуу режимде. Абдан сонун экен. Анан эми баары бир элечи, мындай шаардагы мектеп менен айылдагы мектептин ортосунда бир айырмачылык абдан чоң. Чоң да, теңсиздик барбы, же кандай деп койсом болот? Жок, жалкоолук бар. Жалкоолук макул. Ушуну мындай, ушул кенемтени, мисалы сиз министр катары жоюунун жолун, рецебин бир ойлонуп көрдүңүзбү? Мына азыркы жасап аткан ишибиз бүт ошол. Шаардык мугалимге, айылдык мугалимге да бирдей ноутбук бердик. Шаардык мугалимге, айылдык мугалимге бирдей китептерди бердик. Шаардык мугалимге тескерисинче ишенесизби? Шаардык мугалимдерде классында 40-тан ашык балдар отурат. Айылдык мугалимдерде 20-га толбойт. Туп-туура. Натыйжа жок. Демек эмне бул жерде? Чыгармачылык изденүү жок. Туура. Шаардык мугалимдердин ата-энеси менен монтип талапты коет. Көрүп атпайсызбы? Эң чоң сентябрда кызычууну кимдер уюштурат? Шаарда.
китеп жок, мугалим жок, жетпей атат. Мугалимге өтө катуу талаптар коюлат. Айыл жеринде мисалы үчүн 20-15 бала менен фантастикалык результат бериш керек. 40 балага караганда. Туура. Бул жерде мугалимдин да жоопкерчилиги, чыгармачылык изденүүсү, мына ошонун бүт баарын жөнгө салыш үчүн биз санариптик трансформацияга бардык да. Толугу менен. Биз ошондо көрүп турабыз. 50 баласы бар класстагы ийгилик кандай болуп атат? 15 бала окуган мектептеги балдар. Анан экинчиден биз ушул жалаң эле майда мектептерди сала бергенбиз да. Ал жерге адис барбайт, сааты жок. Аз бала бар жерде деле мектеп бар деген ой, э? Бизде мисалы үчүн 700 мектепте 300дөн кем бала окуйт. А жерде адис барбайт. Анткени мисалы үчүн жумасына 2 жолу сабак берген мугалимдерге зарплат жок да. Ошон үчүн жанагы айрыкча табигый так илиминдеги адистердин келбей, анын ордуна башкалар берип аткандык ошол. Биз азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Кийинки этабында мындай предметтерди илгеркидей химия, биологду бир мугалим берген, ал эми математика, физиканы бирөө бергендей, айкалыштырган адистерди даярдай баштайбыз. Башкача айтканда, бир гана орус тили эмес, орус тилин, англис тилин кошо бере алат. Же болбосо ушундай химия. Бул эми 3 жыл, 5 жылда ишке ашчу нерсе го. 5 жылда. Билесизби? Реформа, мисалы үчүн башка өлкөлөрдүкүн карасаңар, Казакстандын министри менен сүйлөшсөк, алар элдин каарынан коркуп каалады, бирок кире алган жок, бирок тымызын кетип атат. Россия 2003-жылы баштаган. Өзбекстан болсо баштап өзүнүн жана президенттик мектептерге баары пилотировать этип келип, бүтүндөй бүгүнкү күндө кирди массалык. Ал эми Казакстан болсо өзүнүн Назарбаев мектептеринде баштаган. Биз абдан чечкиндүүлүк кылып массалык мектепте баштадык. Мунун жыйынтыгы сөзсүз болот. Себеби биз билим берүү процессинин натыйжасын бир моментте көрө албайбыз. Натыйжасы анын жыты да жок, түсү да жок, өңү да жок, салмагы да жок. 15 жылдан кийин ошол ата-эне менен мектеп тарбиялаган бала кандай инсан болуп чыкты? Маданияттуубу? Бирөөгө зөөкүрлүк жасабайбы? Ал жоопкерчиликтүү? Ал өзүнүн атуулдук жоопкерчилигин сезеби? Же көчөгө түкүрүп таштанды таштап баса береби? Ал жакшы ата болдубу? Ал иштей алабы? Мына ошонун баары, биз бул өтө адамдын өнүгүүсүн байкоо индикатор өтө оор. Өтө оор. Өтө көз каранды. Мисалы шаардачы бул орус тилдүү мектептерде эмне үчүн мугалимдердин жетишсиздиги дайыма байкалат да. Туура. Ушуну мындай чечүүнүн жолу барбы, балким башка өлкөлөрдөн чакырабызбы деген сыяктуу ой жаралабы? Чакырып атабыз. 140 мугалим бар азыр. Чет өлкөдөгү орус мугалимдери деген Россия Федерациясынын бар. Бирок мындай да, биз бардык эле факультеттерге келгиле деп тапшыргыла деп чакырып атабыз. Бүгүн мейли Нарын, Талас, Ысык көл, Баткен, Ошту карасаңыз же Арабаев университетин орус факультеттерине тапшырбай жатпайбы балдар? Орус тилдүү предметтик факультеттерге тапшырбай жатат. Жок. Мугалим жок болсо, демек окута турган, башталыш класстан окутуп келип атат, андан ары предметке келгенде эле такал. Бүгүнкү күндөгү жетишпеген мугалимдердин эң көп саны орус тилиндеги табигый так илимден бере турган математиктер, химиктер, физиктер ошондой болуп атат да. Биз муну кантип чечип атабыз? Азыр биз муну дуалдык билим берүү системасы, анан көп тилдүү билим берүү системасы менен киргизип атабыз. Мына жакында Бишкек шаарында мугалимдер жок деп көп ызы-чуу болду. Бул нормалдуу процесс да. Сентябрда дайым жылышат. Мугалим изденет, жакшы мектепке барайын, кирет, коркот, изденет, бирөө ооруйт, бирөө пенсияга кетет. Анан массалык түрдө бойкот кылып иш таштаган жок. Анан жылышуулар дайым болот. Айрым өлкөлөрдө, билесизби, бүткүл дүйнөдө мугалим кризиси башталды. Себеби адам окутуу өтө оор, өтө оор. Анын үстүнө азыркы учурда болсо керек. Азыркы учурда, мисалы үчүн канчалык мындай агрессияны көрүп атасыз, мисалы үчүн азыркы жаштар илгеркидей болуп, мындай өзүнүн мындай жан дилин
бекер иштегенге даяр эмес. Бул элестетсеңиз бир класста 40 бала дейли, орточо 36 бала дейли, бул нормасы, мыйзамдык норма 36. 36 менен 3 сабак өтсөңүз, сиз почти 120 бала менен иштеп атасыз. Бир күндө сиз 120 менен 3 саат кичинекей эле. Эгер 6 сабагыңыз болсочу. Дагы бир маселе, мисалы, ошол мугалимдердин жетишсиздиги боюнча айтканда, жеке мектептерде мугалимдер мамлекеттик мектептердеги мугалимдердин көпчүлүгү жеке менчик мектептерге кетип калып атат да. Бишкекте ушундай тенденцияны байкап жүрөм. Анан мурда мисалы айылга мугалимдерди баруу үчүн бир кезде эсиңизде болуш керек, депозит деген кирди эле да. Бүгүн балким ушуну ишке ашырса болобу, же болбосо мунун бир башкачараак механизми барбы? Бүгүнкү күндө жеке менчик мектептерге барып атат, бирок аны бул нормалдуу көрүнүш да. Алар кайдан алып келмегиле? Биздин ошол акчага бир аз коммерциялык кызмат, билим кызматын көрсөтүү менен мугалимдерди өзү тартат. Анткени биз айтып атпайбыз, акыркы 10 жылда 1,5 миллионго көбөйдү баланын саны. Анан жеке менчик мектептерге тандоо болгону дайым жакшы, барсын. Себеби ар кандай бизде бүгүн кудуреттүү акчасы бар инсандар дагы көп. Мына машинелер күндө бензин куйгондон деле көрүп атпайсызбы? Мен ойлойм, андан көрө баласына окутсун, бул эң жакшы. Башка маселе ошол мугалимди кантип тартабыз. Биринчиден, туура айтасыздар, 2000 жылдын ичинде жаш мугалимдердин депозити айына 3000 сом, ошол 3 жылдык мөөнөттө 70 000 сом алып чыкчу. Андан кийин 2011 жылы зарплаттар көбөйгөндө алар токтотулган. Азыр Бишкек шаарында эле жергиликтүү бюджеттен бар. Мына азыр мыйзам чегинде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары кам көрүш керек. Анткени алардын жер фонду аларда, анан үй фонду да аларда. Социалдык үйдү салып беребизби, же болбосо кандайдыр жер беребизби деп. Президенттин сөзүндө мына ипотекага, депозиттерди ипотекага алмаштыруу жөнүндө багыт берүү боюнча сөз болуп атат. Бишкек шаарында бар, депозит менен кармайт. Бирок бизде дагы эле болсо көп мугалимдер коркот келиш дегенде. Мектептин сүрүү жаман, жоопкерчилиги жаман. Анын үстүнө моюнга алыш керек. Биз алдыга кетип калдык. Мектеп билим берүү системасы, жогорку окуу жайдын системасына. Биз тынымсыз мына азыр 12 жылга эмне деген миң мугалимди окутуп алдык. Башкача айтканда, сапаты жогорку окуу жайга караганда мектептердики өйдө өстү дейсизби? Ооба, ошонун ортосунда жана технологиялык, педагогикалык технологияларды пайдалануу боюнча бир аз тиги жогорку окуу жайларда артта калуучулук бар. Анан айылга, мектептерге барып, мисалы мен деле баягы туугандар менен сүйлөшүп калганда арасында мугалимдер бар да, анан ошол жаш мугалимдер айтат да, биздин жүктөмдөрүбүз деп коет го, жана нагрузкаларыбыз аябагандай өсүп кетти дейт да, аябай кыйынчылык көрүп атабыз деп көбүрөөк айтышат да. Анан бул эмнеге байланыштуу? Чыны менен эле ошондойбу, же аларга бул мындай, алар жалкоолонуп атышабы? Биз анын баарын, жүктүн баарын азайттык. Жана кызыл журналдарды билесиңерби, ошону жок кылдык. Баарын жана электрондук күндөлүк, АИС мугалим бүт порталда көрүп турабыз баарынчы. Электрондук дипломго, аттестатка чейин киргиздик. Канча мисалы үчүн 40тан ашык отчет толтурса, 100гө жакынбы отчет толтурса, ошонун 40ын жокоттук. Жок кылдык, кереги жок. Керектүүнү бизден алгыла дедик, министрликтен борбордоштурулган. Кайсылар бар? Биз жок кыла албаган жергиликтүү бийлик өткөргөн иштер бар. Субботникке чыгарыш керек, Манас күнүн өткөрүш керек, Табият күнүн өткөрүш керек. Туурабы, бүтүндө мектепти мобилизациялык иштерге бүт тартат. Аны жоюуга болбойбу? Аны мисалы үчүн бизге анын деле өзгөчө кереги жок. Бирок айыл өкмөт кантип отчет берет өзүнүн жогору жагына? МВДнын өзүнүн жок, мындай биргелешип, мындай сунуш киргизүү аркылуу. Бул атайын жанагы көп жылдан бери келген указдар бар. Мисалы үчүн эне тили боюнча, туурабы? Анан улгайган адамдарды коргош керек, анан чымчыктарды коргоо күнү деген бар, туурабы?
анан ошол учурда манас күнү деген бар. Ошонун баарын өтөт да класста. Анын баарын отчетун жазыш керек, аткардым деш керек. Анан биз азыр ошонун үстүнөн кантип кыскартабыз деп атабыз. Мисалы үчүн билим берүү же агартуу министрлигине балдардын билим сапаты, алардын ийгиликтери керек. Бирок ошол учурда тарбиялык иштерди биз эмес башка органдар аркылуу да кетип атат да. Мисалы үчүн эми карасаңыз, бүтүндөй эл аралык уюмдардын мейли саламаттык сактоодо болобу, мейли миграция жана мектеп аркылуу иштейт. Анткени мектеп уюшулган мекеме болуп атпайбы? Даяр да. Мисалы үчүн 11-класстын 100 баласын жыйнай коет, 50 мугалимди жыйнай коет, көчөдө келди чыкыргычак. Ошон үчүн ошону дагы биз айтып атабыз. Жергиликтүү өзүн башкаруу органдары көп тийишпегиле. Булардын миссиясы. Туура бир арзан жумушчу күч катары пайдалангандай таасир калтырат экен да бизге. Мисалычы байкуштар талаалап эле субботникте жүрүшөт. Биз азыр Тышкы иштер министрлигине да айтып атабыз. Ушунчалык тыштан келип эле ар кандай форумдарды кыскарталчы 12 жыл менен өзүнүн түйшүгү толтура. Туура. Тийишпей отуралчы ушунчалык жаңылануунун жолунда бараткандыктан биз мындай аябы менен алардын убакыт ресурстарын мындай түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Туура. Дагы бир маселе жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы Кыргызстанда эл аралык экзамендерге катышкан окуучулардын көрсөткүчтөрү өтө төмөн экен да. Анан бул системанын кемчилигиби же мугалимдердин даярдыгынын жетишсиздигиби? Экөө тең. Бул эми эркин да, кааласаң барасың да. Мисалы үчүн биз дүйнөлүк олимпиадага барабыз. Калган мисалы үчүн бул тандоо эркин. Бул милдеттүү эмес да. Ошон үчүн жыйынтык ар кандай болот. Жанагы мисалы үчүн мейли спортто деле тиякта спорт олимпиада, спартакиадасы катышам дейт да. Биздики деле андай толтура биздечи. Анан биз эл аралык дүйнөнүн экономикалык ийгилигин аныктай турган бар атайын, мисалы үчүн PISA. Кийинки жылы жүрөк титиреп күтүп атабыз. Ал да деле ошо баалоо системасы төмөн болуп калса, бул Кыргызстан үчүн мындай уят көрүнүш болуп калбайбы? Ал бир чети сиздин дагы ишиңизге таасирин тийгизиши мүмкүн да, туура? 1 жылдык эмес, 15 жаштагы балдардын жетишкен деген баалайм. 15 жыл ичинде. Ооба. 1-класстагы тамга тааныгадан баштап, ал жеке гана министрдин иши эмес. Ата-энесинин үйүндө канча китеп бар, канча саат китеп окуйт, канча жолу мугалим менен баарлашты. Бүтүндөй момундай тим эле жана МРТ клеткалык деңгээлде аныктаган сыяктуу, бул жерде да ошондой. Мунун маданияты кандай, мунун ата-энеси билимдүүбү, билимсизби, канчалык деңгээлде бүт баарын айтып берет. Ошол жерден абдан биз жакшы деле албайбыз го деп ойлойм. Анткени бизде көрүп турасыздар, ата-энеси китеп окубаган балада анын китеп окуу маданияты калыптанбайт. Эгер китеп окубаса, анда ой жүгүртүү, дүйнө таанымы мындай чектелет. Сиз өзүңүз журналист катары билесиз да. Абдан көп маселени талдап, өзүнүн оюн жеткириш үчүн анда сөз байлыгы абдан терең, бай болуш керек. Башкача айтканда, ошол адабий тил байлыгы, ошол тармактык, ошол кайсы адистиги боюнча укмуш сөзгө чоркок эмес. Анан кандайдыр маселе болсо ойлоп таап туруп кырдаалдан чыгып кете тургандай билимге таяныш керек. Анан бизде көп жылдар бою тааныш менен деле алса болот, күч колдонуп деле алса болот. Эмне үчүн мен абдан сүйүнөм ушу жанагы күч колдонуу маданиятынын кетип бараткандыгына. Мисалы үчүн жана бизде каралар деп, биздин балдар туура эле калган ошондой эле. Анан азыр биз кайрадан ушул билимге, маданиятка аныкталган социалдык лифти жандандырыш үчүн убакыт керек да. Мына карабайсызбы? Мен дайым айтам ушуну, мен ат башыда ата-энелер менен иштеп тест жүргүздүм да. 3 эле суроо бердим. Балам ким? Балам кандай болсун? Балам ким дегенде мурасым, укумум, тукумум, укмуш айтып атат. Балам кандай болсун дегенде, ыймандуу, адептүү, мондай бүт укмуш жазып атат. Демеле ушундай. Анан ким болсун дегенде, демеле бүт дүйнөдөгү кесиптер. Анан айтып атпаймынбы, болуптур, эми
20 мүнөткө бөлүнүп 4 группага иштейбиз. 2 группа ушул 6 айдын ичинде балага жумшаган акчаңарды эсептейсиңер, а калган 2 группа башкага жумшаган акчаңарды эсептейсиңер деп. Айрым асман менен жерде. Асман менен жердей. Мен видео ошону далилдеш үчүн видеого да тартып алгам, плакат, жана флипчарттын баарын жыйнап алгам. 10 мүнөттөн кийин эле балага деген группам бүттү, 2 группа. Бирок мен айткам, интеллигенттерди албагыла деп. Жөнөкөй борсойгон, сонун борсоктой болгон айылдык аталар, апалар да сонун. Анан ошол балдарга деген чыгым бирөөнүкү 27 000 болду, бир группаныкы. Экинчи группа 6 ай ичинде ошол 32 000 болду. Берки группаныкы, бир группаныкы 1 600 000 болду. Экинчи группаныкы 980 000. Санап берип атат мындай презентация алып. Ошондо черный касса, түштөндүрүү, той бердик, кийит алдык, жума сайын тойго бардык. Анан аягында айтып атат, шерине, анан эмне шерине, анан жентек шерине, анан тигил бул. Анан айтып атат, жума сайын Бишкекке баратпайсыңбы тойго деп аялдар айтып атса, анан сен эмне жөө басып атасыңбы, бензин куюп атпайбызбы дейт. Анан ошентип сүйлөшүп атат да, сен деген 5 000 берип коюп, 5 000 менен чектелдиңби? Сен дордойго көйнөк кийип чыгып атпайсыңбы, чач башыңды жасап чыгып атасыңга. Көрдүңүзбү? Анан аябай ошонун баарын эсептеп чыгышты. Анан мен карап туруп, эми келгиле дедим, кайра баягы жерге. Тиги жерде бала эмне эле? Мурасым, тукуму мындай. Бала кандай болсун дедиңер эле? Ой, акылдуу, билимдүү, тарбиялуу, тим эле данышман, фантастикалык. А бу жерде ким болсун дедиңер эле? Президент, учкуч, врач, жана ошондой. Эми салыштыргыла. Өкөндө тең балага өнүктүргөн убакыт жок. Балага бир китеп жок. Бала менен бир киного барайын деп, бала менен бир ойноюн деп эч убакыт жок. Мен айтам, ой, жете аласыңарбы балага? Эч качан. Мына могу сонун көчөттөр турат, Могу көчөттү отобосоңуз, могу көчөттү карабасаңыз, эми эле эмне болот бул? Адам дагы жаратылыштын бир бөлүгүндөй. Аны жөн эле бала деген баладай башы көзү чарадай деп эле отургузуп кой, таштап сал, суу берип эчтеке кылба, эчтеке ала албайсың. Туура. Анан экинчи суроо айттым. Эми кечинде силер үйүңөргө барганда балаңар кандай тартип бузса дагы көзүңөрдү жумгула, чыдагыла, урушпагыла. Анан өзүңөр көрөсүңөр балаңардын өзүңөргө жасаган мамилеңерди. Эртең сүйлөшөбүз деп тараттым. Анан эртең менен сүйлөшүп атабыз, анан сурап атам, кандай болду сен? Бир сонун тим эле борсокто болгон кыпкызыл жигит. Шылкылдап эле күлөт да, анан сиз айта турган оюңуз барбы? Эже дейт, мен барсам дейт, балам ойноп кетиптир дейт, торпок эм салыптыр, койлорго чөп салынган эмес дейт. Ушундай жиним келди дейт. Жиним келди демейде, сөкмөкмүн же жазагыңызга чапмакмын дейт. Анан сиздин сөздү эстеп, кучактап туруп айттым дейт. Эчтеке эмес. Бүгүн той болуптур, сүт жок, койлор ачка калыптыр. Эчтеке эмес балам деп бетинен өпсөм, минтип кетип баратат да апасына барып айтат. Айтат. Атам бүгүн ичкен жок беле деп айтат. Туура да, таң калган экен да. Таң калды. Экинчиси андан бешбетер. Анан айтат, мына кимден көрөсүңөр? Кимден? Бир китеп алып бербесиңер, 5 жолу тойго барсыңар, анан баланы өнүктүрө турган бир 5 жомок окуп бербесиңер. Футбол тобу менен үй бүлөңөр менен чыгып, команда деген эмне, командалык субботникке чыкпасаңар, анан ким күнөөлүү буга? Ушунучу бир эң сонун ойду айтып атасыз да, бирок ушуну мындай кантип мындай азырчы кээде ойлойсуң да, ата эне баладан үйрөнүш керекпи деп. Сөзсүз. Мен неберемден үйрөнөм. Неберем 1 класска кирди. Мисал үчүн мынтип айтат. Өткөндө мен майрам күнү айылга алып кетип бартам. Айылга көп мындай качып кетпесин деп айылга аябай байлаганга аракет кылам. Бул ата мурасы да. Туура. Анан балдар укмуш кыйын бизден мээси. Булар укмуш, биз жөн эле өзүбүздүн таңуулай беребиз. Анан самсы энеси салып бериптир да. Анан мен айтып атпаймынбы? Самсы жейсиңби десем айтат. Ооба дейт. Анан кайсынысы менен десем, эти менен жейм. Эмнеге эти менен жейсиң? Балким
Мону жебейсиңби башка эле десем айтат, жок, эти менен жейм дейт. А эмнеге десем, эт бул темир дейт. Көрдүңүзбү? 5 жаштан. А темирдин эмне кереги бар десем, мага күч керек дейт. Темир бул кан, бул күч дейт. Туура. Анан өзүнүн тимеле минтип урушат. Монда конфет турабы, үйгө келгенде коем да. Анан келгенде айтам, байтур жебе, конфет жебе, конфет жебе деп айтып атам да. Анан минтип карап туруп мени айтат. Мен түшүнбөйм силерди дейт. Жебе дейсиңер, а эмне же деп коюп койдуңар дейт. Эмне деп жооп бересиз? Балдар укмуштуудай, фантастикалык. Анан мен жүздөгөн мугалимдин сабагына катыштым да, байкоо жүргүзүп. Анан ушунчалык сонунда балдар. Анан мен баягы мугалимдин сабагына нааразы болуп, себеби жасалма сабак экенин көрүп атам да. Себеби деген балдар жүрөк менен эмес, себеби деген баягы текшерүүчү келатат десе эле анан өтө койгондо балдар бири-бирин көрүп таң калып атат, кийингендеринечи. Бул кадимки сабак эмес. Бири-бирин чочуркап карап, жасалмаларын карап атат. Анан мен минтип отуруп калдым да, себеби деген мугалим суроо бере электе эле бала жооп берип атат да. Баягы ал бала үчүн эмес, бир текшерүү үчүн. Анан кийин минтип абдан мындай настроением бузулуп, мынтип калсам, минтип акырын келип анан конфетин берип деп атпайбы. Мугалимди урушпаңызчы, биз бул сабакты билебиз дейт. Көрдүңүзбү? Бизди окуп атат көзүбүздөн балдар. Анан көп мугалим айтат, тиги балдар бизди укпайт деп. Мен айтам, алдабагыла дейм. Калп угат. Мына мен өткөндө бир сөз айткам, мына жыл мугалимине катышып аткан мугалимдерге. Мисалы үчүн менде мектепте окуп жүргөндө кызым мен жетекчимин, мектебине барам деп айтам. Жумуш боюнча барам. Барам десем, эртеси кызым жүгүрүп келет. Бизге комиссия келет экен. Эң сонун гүлдү бергиле. Гүл алып кел деп атат. Эжей гүл алып кел деп атат дейт. А комиссиясы мен. Ана мен айтам, кызым, комиссия барбай калды. Менин планым өзгөрдү, барбай калдым. Жок, чыркырап атып эң жакшы гүлдү чака тряпка менен көтөрүп кетет. Эжейине белек берем деп өзүмө жасатып кетет. Азыр Неберем ошентет. Анан эжейин угат. Анан мына кышында аябай катуу суук болбоду. Анан мэр менен сүйлөшүп, балдар элдин баары тоңуп атат, балдар кандай немесиңер, остановкада турат деп ушу. Анан түн ичинде бердик. Анан неберем айтып атам да, Сабира эртең сабак болбойт, барбы? Мынтип карап тур. Динара эже айткан сабак болот. Мына биз эч качан мугалим менен тең ата боло албайбыз. Мугалим бала үчүн касиеттүү, кол жеткис. Анан мен жолуктарды көп салынан байкайсыз да, анан кээде жоготуп калам. Каякта эмне болду десем, анан каткырып кызым айтат, могу сиздин жолукту дейт. Эмне кичке неберем ошол эжейине алып барып берем деп, ушу үйдөгү жакшы нерсени. Анан бул элестетсеңиз кантип ошол баланы биз билбейм, мисалы үчүн биз робот боло албайбыз. Канча санариптик технология киргизсек дагы, эмоционалдык интеллект. Биз саламатсыңарбы дегенде эле көзүнөн байкайбыз, бала даярбы, даяр эмеспи. Айтыңызчы, сиз министр катары эң оор, анан чечүүчү чечимди кабыл алгандыгыңызды айтып бере аласызбы? Анткени ал чечим коомдо мындай сынга кабылдыбы, аны кантип коргой алдыңыз? Ооба. Чындыгында мен президентибизге терең ыраазычылык билдирем да, ушу саясий эрки үчүнчү. Себеби айтты, ушунчалык билим сапаты начар. Биз билим менен гана өнүгө алабыз. Себеби ушунчалык технологиялар келе жатат. Биз 100 жыл артта калдык. Кантебиз деп. Бирок буга чейин чечимдер бар болчу, бирок аны ишке ашырууга мындай эрк жеткен эмес. Же кандайдыр бир жолун көрө билүүчүлүк болгон эмес, же жанагындай элдердин мындай атакасынан, вот ар кандай топтор барды. Бардык эле жүрүп жаткан трансформациялык иштин жактоочулары болот, каршылаштары болот, байкоочулары болот да. Көпчүлүк учурда каршылаштары көп болот. Анан байкоочулар эмне болуп кетер экен деп турат да.
анан таразанын ташы оп баратсаң анан ушундай болмок деп айтат. Президент айтты, кыска мөөнөттө биздин күткөнгө убактыбыз жок. Биз Кыргызстанды өтө тез өнүккөн өлкөнүн катарына киргизишибиз керек. Бир 100 күндүн тегерегинде өнүктүрүү концепциясын алып келиңиз. Элестетсеңиз, 100 күн. Көрсө, ошол мен абдан маалыматтарды окуп карасам, Гарварддык технология 90 күндө жаңы жетекчи бир жаңылык алып кирбесе, калганын кадимкидей эле баягы агын суунун аркасы менен күнүмдүк жумуш ыргагы менен кете берет экен. Анан 100 күндө ичинде биз сунуш кылдык. Биринчи коркпой бүт көйгөйлөрдү айттык. Мына эмне деген 30 жылдан бери келе жаткан туташ системаны өзгөртүңүз деди. Системаны өзгөртүңүз. Кайсы министр келип кетсе дагы министрге эмес, система иштей башташ керек. Туура, эң жакшы бул. Анан өтө корктум. Анан командабыз менен сүйлөшүп отуруп ушуну баштадык. Эң биринчи президентке алып чыгып, анда Акылбек Сөнбекович бар эле, бүт командасына презентация кылдык, катуу суроолорду берди. Расходторунан өйдө көрсөттүк, момча турат. Чындап келгенде жакшы билим берүү бул жакшы каржылоо. Туура. Андай болбойт, мондай кепкенеде акча берип коюп, анан бир укмуштуу да результат эч качан болбойт. Мына салыштырып көрүңүзчү, бир тоодо эле жайлоодон келген жылкы менен тапталган жылкыны чабышка, мындай жарышка койгон кимиси жеңип келет? Тапталган. Бул адам дагы ошондой. Анан алып чыгып, аябай чоң көрдүңүз, сындарды уктук бардык жерден. Аябай. Сиз айткандай, мен деле ойлодум, башка министрдей болуп, жылма эле мындай иштеген мөөнөтүм иштеп кете бербейинби депчи. Бирок бул өтө чоң ишеним, үмүт. Ушул балдардын абалын өзгөрткөндө бир кардиналдуу чечкиндүү чечим керек эле, бул президенттин чечкиндүү чечими болду. Бирок кайсы өзөктүү маселелерди көтөрүп чыгып, ошо түйүндөрдү чечкенге толугу менен колдоо көрсөттү. Болбосо саясий колдоо болбосо, сиз ойлойсузбу буга чейинки министрлер аракет кылган жок деп? Кылышты. Албетте аракет кылды. Экинчиден мен ойлойм, мына кадр системасында туруктуулук. Туура. Бурунку министрлер 3 ай, 5 ай, 6 ай, 1 жылга жетпей эле кете берген. Анан үчүнчү дагы чоң фактор мен өзүм адистигим. Ушул бүтүндөй мектеп системасы, дүйнөлүк система менен айкалыштырып билүү, мындай ошол дагы чоң роль ойноду. Анан биз баарын удаалаш жасадык. Бир эле мезгилде мамлекеттик стандарт жазылат, бир эле мезгилде предметтик стандарттар, бир эле мезгилде жаңы мундагы окуу китеби, бир эле мезгилде жаңы мундагы окуу китепти, ошонун баары да окуу китептерин пайдалануу боюнча бүтүндөй тренингдер өтүп атты. Бир эле мезгилде түп тамыры менен санариптик платформалар түзүлүп атты. Бир четтен акча келген жок. Анан мен ошондо команданы чакырып алып айттым, бизди мезгил сыноосу бизге туш келиптир. Бир да донордон акча албайбыз. Анткени мен өзүм билесиз, көп эл аралык уюмда иштеп, көпчүлүк учурда иштер аягына жетпей калат, алар өздөрүнүкүн сунуштайт. Биздин аткар кудуретибиз жок. Анан тамырсыз идеялар болуп калган да, же тукумсуз идеялар көп ошондой. Анан айттык, биз эчтеке албайбыз. Азыр ошондо бардык ишке ашып аткан реформалар бул мамлекеттин бюджетинен гана. Баары мамлекеттин бюджетинен. Ошо туруктуулук ошондо болуп атпайбы? Эң биринчи биз айттык, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын жетекчилерин командасын, республикалык мугалимдерин өнүктүрүү институтун, ошондой эксперттердин баарын чакырып алып айттык. Мамлекет өзү сыйлаганга кудурети жетет. Биз силерге бир тыйын бере албайбыз. Бирок силер 30 жыл ичинде Американы көрдүңөр, Европаны көрдүңөр, эмне деген долбоорлор менен, эмне деген гана жердин көрүп. Силерге бүгүнкү күндө жардамчы Google система, бүт маалымат ачык. Кайсы өлкөнү кааласаңар алып чыккыла, бүтүндөй ачык билим берүү ресурстары бар. Ошону менен баштайбыз. Каршылык абдан катуу болду. Мындай.
каршылык бул элден эле болуп аттыбы же сизге? Ички системабыздан дагы болду да. Ички системадан да. Тиги мына өтө эле бакубаттуу жеке менчик мектептин директорлорунун баягы бар, ой, бул блеф, калп эле бул колдон өтпөгөн эле утопияны айтып атат деди. Анан биз намыстандык. Анан намыстандык, жасадык. Анан ошол бизнес стандарттарды, мисалы үчүн, башка өлкөнүн министрлери айтат, эң сонун болуптур деди. Эмне үчүн биз мурунку стандарттар 40 барактан, анан өтө оор нормативдик академиялык, анан китептерди эле бир киши менчиктеп эле 20-30 жыл жазып келгенде, биз ошонун баарын мындай жокко чыгардык. Өтө оор. Тамашалап айтканда, мисалы үчүн, эгерде чачымдын бир 60% кара болсо, азыр 100% апапакай айланды. Мына стресс ошо чачтан чыгат деген ошо. Эгер үй бүлөмдүн колдоосу болбосо, жөн эле мындай оор. Не деген сөздөр айтылат. Анан бул президенттин саясий чечкиндүүлүгү. Саясий чечкиндүүлүгү себеби көрөсүзго, онеки ушул биздин балдардын келечеги укмуш чоң мүмкүнчүлүк болот. Анткени биздин билим берүү аттестатыбызды 150дөн өлкө тааныбайт. Жок, тааныбайт. Ал кайра бир жыл жанагы ортосундагы айырмачылыкты окуп анан барыш керек. Анан экинчиден биз тез экономика өнүгүп атканда ошол экономикалык ишмердүүлүктөрдү ким жасайт ошо балдарда? Сизчи мындай энергетикасы сизди жакшы билгендер айтышат экен да, доктор Гүлшашенданын мындай энергетикасы аябай күчтүү, анан өзү дагы мындай бат ойлонуп, анан чечимди бат кабыл алып, анан жанындагылардан дагы ошондой мындай шамдагайлыкты талап кылат депчи. Анан бул жагынан келгенде сиз министрликте ошол айланаңыздагы кадрлардын бардыгын өзүңүзгө тууралап жаңыладыңызбы же ошол команда менен эле көнүшүп иштеп атасызбы? Негизинен 90% ошол команда, бирок ал команда мага көндү. Көндүрүп алдыңызбы? Себеби деген мындай да, бизде Кыргызстанда өтө кадр маселеси кризис. Мен балким жанагыреке менин ыкчамдыгым, жана Стив Джобстун башкача ойлон дегени бар го. Ооба, башкача. Мен өзүм стратег мен өзүмчү көп мындай пландоо системасы, анан проекттик мышление менде көп ошо боюнча адистигим болуп калды да. Анан экинчиден чын эле бизде мамлекеттик кызматта инерктүүлүк бар. Отуруп эле баягы эле жумушту улантып эле баягы эле күндөгү. Анан мага ушундай таакыр жакпайт да баягы. Анан мен айттым, мага ушундай такыр жакпайт. Күнү да түнү да иштейбиз. Экинчиден мага новаторлор керек. ППС деп коем. Мен командамда иштеген адам биринчи өтө порядочный болсун. Ошол кандайдыр бир адамдын тагдырын же системанын тагдырын чечип атканда жеке кызыкчылык таптакыр көздөбөш керек. Экинчиден бул профессионал болсун өзүнүн ошол. Үчүнчүдөн бул өтө прогрессивдүү дүйнөдөгү жаңылык менен локалдык жаңылыктардын өзгөчө тенденциясынан мындай кабардар болуш керек. Төртүнчүсү бул стресске туруктуулук. Биздин жумуш көрдүңүз го, стресс. Мен кайнатам айтат, моюн бербе деп айтат, 90да да, моюн бербе. Сен келечекте иштеп атасың, сен бала үчүн иштеп атасың. Айрымдар добуш үчүн иштеп атат, сен бала үчүн иштеп атасың, айырма чоң деп. Анан командамдагы дагы талап ошол болду. Мен өзүм мындай тез барам, тексттерди айтам, на ходу, алар диктофонго жазат. Жыйынтык. Англисче айтат, outcome. Кыска мөөнөттөгү жыйынтык, узак мөөнөттөгү жыйынтык эмне болуш керек? Жыйынтыкты биз көрүшүбүз керек деп. Анан ушул орун басарларым дагы жакшы иштеди. Себеби дүйнөлүк технологияларды тез айкалыштырган ыкчамдык, ошолордун тилин билиш, ошолордун технологиясын билиш. Анан менде коомдук негиздеги кеңешчилерим жакшы иштеди. Мен билем ошол СК мектебинин директору Дэвид Грант мынтип айтты да. Ал бир топ ызы чуу болгон топторго катышты да, баягы жылдап атышат да, билесиз да? Бул болбойт, муну басып өткөнбүз, тигил бул, биз тестировать этип, ар кайсы топту иштеп атсак баягы эле да. Анан мен айттым, так.
эскилерден бирөө кошулбайт дедим. Бирөө дагы. Экинчиден дейт эмне болосуң? Эң биринчи атака жасаган өзүңдүн системаң болот деди. Бизде жана 12 жылдык мектепте эска, сапат. Эң биринчи өзүбүздөн мугалимдер өзгөрүүнү каалаган жок дейт. Канча көп акыл уксаң, мээңдин баарын оң тетири жолго коет, түп-түз токтобой кетиш керек деди. Ар ким ар кандай акылды айтат деп. Биз анан көтөрдүк. Анан кыска мөөнөттө мына стандартты өзгөрттүк, нормативтерди өзгөрттүк, китептерди өзгөрттүк. Баары мамлекеттик каржылоо. Сөзсүз айтып атышты, батыштын акчасын жегени келди, батыш келди, батыштын маданияты жок. Баягы мындай моюн бербе деп кайнатам көп айтчу деп атпайсызбы? Ушул мүнөзүңүздү биз парламентке барганда мен көбүрөөк байкачумун да. Канчалык стресске батып, мындай агрессивдүү түрдө оюн айтып, суроо берип аткандарга бир кылыңыз кыйшайбай баягы. Мындай өтө токтолук менен жооп бергендигиңизден да анан ойлонум, же мугалимдер ушундай болобу, же сиздин табиятыңыздан ошондой мүнөз күткөнсүзбү депчи. Ачууга алдырган учуруңуз болобу? Мен өзүм ошо балалык кезден бери эле ата энемдин тарбиясы да. Ата энемдин тарбиясынан болсо керек, ошо калыптандырып коет. Биздин үйдөгүлөр өтө токто. Мындай. Мен ойлойм, эгер эшик ачык турса, такылдатуунун эмне кереги бар деп айтам. Эгер бул иш чечилген болсо, жооп турса, ага жооп берүүнүн эмне кереги бар деп ойлойм. Мен анткени бул боло турган иш болсо, сен токтото алсаң, мындай тургун селдин алдына сактай алсаң. Бирок болбой турган ишке сен колуңдан келбесе, жоопкерчилигин алба деп. Биз бүт баарыбыз ушул өзгөрүүгө бышып жеткенбиз. Ар бир кыргызстандык баласын билимдүү болсун деп айтат. Ар бир кыргызстандык баласын башка өлкөлөрдү көрүп келип, сапаттуу жашасын деп айтат. Ар бир кыргызстандык өзүнүн баласын мыкты мындай билим бериш үчүн эмне деген жеке менчик мектептерди ачып атат. Анан биз сөзсүз түрдө өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Бул китепте биздин стандарттарда улуттук, мамлекеттик баалуулуктарга басым кылалы дедик. Анткени биздин өлкө бизге гана керек. Бизге эмне деген бизге тааныш эмес цивилизация атака жасап атат, маданият аркылуу, билим аркылуу таасирлер көп да. Биздин миссия ошону былк этпей алып кетүү, түп-түз. Анткени биздин муундар баарлашуусу, эгер кыргыз жоголбосо ошондон. Анан болот, жинин келет, жиним келгенде мен дайым ойлойм, жанагы бул күндөрдө өтөт. Бул менин өзүмө, баягы менин келесоолугумду же менин бир адамдык сапатым төмөндүгүн айткан жок. Бул система, мен системанын жүгүн көтөрүп атам, бирок системабыз ошондой. Системаны оңдогонго бара жатабыз. Бул нормалдуу нерсе деп. Соңку суроону берейин. Сиз менен, сиз министрсиз. Карапайым айылдык мугалим келип, жеке өзүңүз менен сүйлөшө алабы? Дайым сүйлөшөт. Мен азыр телефонду эле көрсөтө алам. Дайым сүйлөшөт. Анткени мындай ортодо бир ажырым болбогону, ал сизге келип, мисалы, жетекчисине, кандайдыр бир деңгээлде эжесине айткан сыяктуу сырдаша алат экен. Мен көрсөтөм телефондон. Бардыгы бар. Анан чаштар мен ошентип айтам. Бардыгына өзгөчө болбогула деп айтам. Мисалы үчүн мектепке жаман деп отуруп, жетекчи катары бир лент тагынып барсаң, эч ким ишенбейт сенде жаман экенин дегенде. Сен жетекчи гана эмессиң, сен мындай рольсуң, сен үлгүсүң, сен туура айт. Сен кандайдыр ошо сен жүрүш турушуң өтө көп маалыматты берет ким экендигиң боюнча. Балким мен эгерде чачымды тим эле азыр эле салондон чыгып моундай чыксам, айтат, акчасы көп, ушундай. Жолубуз ушундай кымбат норка шуба же килейген машина минсе да жеп салган экен дейт да. Бул элдин арасында болуп, элден өзгөчө болуу мүмкүн эмес. Бирок сиз табиятыңыздан абдан мындай жөнөкөй жүргөнүн жактырасыз, Анткени мен деген анткени бул өтө комфорттуу да. Туура. Мисалы үчүн мен эртең анан монтеп алып өзүмө чоң үйлөнгөн шарларды коюп алып, эгом да, мен министрмин деп, анан эртең ал жарылып түшсө, эмне болом? Мен ошо ойдон эле калгым келет. Мен келин катары айылга барам, кызмат кылам, коомчулук менен аралашам, жүгүнөм. Кадимкидей эле барып, биздин кызматта гана министр деген статусубуз бар.
Кызматтан кийин сен бирөөнө келинсиң, бирөөнө аялсың, бирөөнө чоң энесиң, бирөөнө тай энесиң, бирөөнүн кошунасың. Ал тескерисинче менин балдарым мынтип айтат: апа, сен эч качан бизди айтпагың ким атыбыз, жөнүбүздү, фамилиябызды. Эмнеге десем, биз тынч жашайлы дейт. Анткени алардын ийгилигин сиз жокко чыгарасыз дейт. Ошон үчүн мендеги эң чоң ар бир адамда болуш керек жөнөкөйлүк, жеткиликтүүлүк. Биз дагы ошон үчүн сизди ушундай бейформал форматта мындай сүйлөшөлү, кабинетте эмес деп ушундай жерге чакырганбыз. Сизге ыраазычылык билдирем. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Чындыгында бул билим берүү системасы мындай айтканга оңой көргөнгөнү менен ушундай аки-чүкү, майда чүйдөсү көп, абдан түйшүктү талап кылган системада биз өзүбүздү билип атпайбызбы? Ата эне болгондо балабызды мындай чала була көңүл бөлүп атып эле анан ушунчалык канча көйгөй бар экенин билебиз да. Мугалимдин эмгеги чоң. Сиз жана айтпадыңызбы ушундай башкарасыз депчи эмоцияны? Мен көп жыл мугалимдерди окуттум. Мындай методика башкаруу, стрессти башкаруу, аудиторияны башкарууда. Анан класста, мектепте классты башкарганда дагы ар түрдүү балдар келет эле. Ар бир бала менен ажылдап, айтышып, анын жамандыгын далилдеп отурсаң эч качан. Көз укмуш чоң мындай байкоочу болот. Баарын жөнгө салат, баарын карайт. Анан сөзсүз түрдө мындай көп окуш керек. Ошо бизге чейин эле бүтүндөй бардыгын жазып койгон. Биз жаңы эч нерсе ойлоп тапкан жокпуз. Просто ошолорду технология тилине гана которуп атабыз. Анан өзүңдүн, мен ойлойм, мына караңызчы, момуну жасаган апа эмне деген жаратман, эмне деген жүк, эмне деген, мен айтам, кереги жок, стем десе эле чалкаңардан түшөсүңөр. Мына стем, мына география, мына түс, могу жерде кол. Ушуну салыштырып, кураштырыш үчүн ал атайын билим алган жок, тубаса табигый билим бар. Мына ошону балдарга жеткирсең, мен азыр аябай күрөшүп атам. Ошону мен кыялданам да, киргизишим керек мектепке. 3 класстын ар бир баласы пол жууганга өзүнүн жыйнагын үйрөнүшү керек. Туптур. Мен да кошулам. Себеби түбөлүк биз ал баланы, 3 жаштагы баланы 93-83 жашка чейин коштоп жүрө албайбыз. Болбосо биз өмүр бою таштанды жыйнайбыз. Кеп техничка жетет, жетпейт эмес, акча жет, кеп өзүнүн жеке жоопкерчилигин калыптандыруу. Чай ичкен адам идишин жууганды билиш керек. Кийим кийген адам идишин жыйнаганды билиш керек. Анын энеси түбөлүк анын аркасынан кызмат кылбайт. Анан туалетке барган балдар туалетти жыйнаганды билиш керек. Бул коомдун алдындагы жоопкерчилик. Бул инсандык жоопкерчилик. Ата болуш керек, эне болуш керек. Мугалим болуш керек. Биз функциябыздын баарын эле чаташтырып эле, салып эле анан ызылдап атпайбызбы? Бардыгын мамлекетке жүктөп салгыбыз келет. Мына мен айтсам, кээ бирөө чалкасынан кетет. Биз жумуш менен, буга чейинки кызматтык жумушум менен мамлекетке чейин деле бүткүл дүйнөнү көрдүк. Бизде эрке талтаң эл жок да. Же балабызды бага албайбыз, туурабы? Сабайбыз. Эми светти башка өлкөлөрдө биздей пайдаланбайт. Мисалы үчүн Швейцарияда 6-дан кийин бүт жылуулуктун баарын өчүрүп коет экен. Дем алыш күнү кир жуубайсың, пылесостойсуң. 100 жылдык үйлөргө эч кандай мындай терезе пардо такпайсың. Кондиционер жок экен. Эмне үчүн десе, биз балдарыбызга таза табигатты беришибиз керек. Анткени ушул үйгө мык ура берсе көрүнгөн жерде үйдүн коопсуздугу төмөндөйт. Японияда деле ошондой. Эми өтө бай өлкө. Эли 100гө чыгат. Бир үй бүлөдө бир бала. Ошол бала көчөдө отуруп алып, ар бир жер жок, идиштерге жерди өстүрүп, сабиз кандай өсөт, редиска, чөп кандай өсөт, ошону илим менен баалап отурат. Өзү пол жууп атат. Техничка деген жок. Эмне үчүн ар бир баланда мындай тряпка турат. Биз өлкө бизге керек, элестетсеңиз. Өлкөсү жок адам бул бечара. Эч кимге керегиң жок. Анан мен англис тилин биз туташ киргиздик да, азыр бүт баары. Англияда Оксфорд университетине барып келатып, элчи менен бир ашканага кирдик. Ошол кыргыз балдар көп тамак ичет дейт.
Анан чейин эле кыргыз балдар тамак ичип атат, анан учурашып элчи менен жүгүрүп келип анан агартуу министри десе менен келип анан айтып атат: эже сиз агартуу? Ооба десем, айтыңызчы, баардык сабак токтотуп англис тилин окуткулачы, англис тилин окуткулачы дейт. А эмне болду десем, мен Англияда иштейм, жана айыл чарбасында. Эгерде мен англис тилин билсем, мен көп акча алат элем дейт. Мен супервайзер болот элем дейт. Үйүмө Кыргызстанга көп акча жөнөтөт элем дейт. Экинчиден мен өзүм сонун жерди көрөт элем дейт. Мен тил билбейм, бирөө жете эле менчи эч жакка чыга албаймын дейт. Биз мүмкүнчүлүктү беришибиз керек. Азыр эшиктер ачык. Биз анын баарын жаба албайбыз. Ааламда ушул процесс өтө интенсивдүү кетти. Биздин балдар артта калбаш керек. Анан мен министрмин деп, эртең мен министр болбой калсам анан өлүшүм керекпи? Жөпжөнөкөй мугалим же жакшынакай чоң эне болуп жамбагышым керек. Ошон үчүн мен